хайп болуп аткан же публикага ойногонбу же чын эле ошону сүйлөгөнбү ушул өзүнүн оозунан угайын деп келдим бүгүн. Жалкоолор деп мындай таксистердин эмесине шек келтирип койбодуңбу негизи? Ошого жооп алайын дедим да мындай. Шек келтирдим. Шек келтирдиңби? Аябай эле шек келтирдиңби? Түзүк эле. Мисалы сен сүйлөдүң жана видеодончу кыргыздардын биримдиги жок дедиң. Биримдиги жок экен. Эмнеге биримдиги жок? Мисалы сен бул азыркы кылып аткан бизнес, бул прогресс биримдик үчүн кетип атат да. Биримдик үчүн кетип атат. Ооба. Эмнеге сен биримдиги жок деп сүйлөдүң? Биримдикти биз деген башка жерден башка жагынан биригиш керек да. Ошол таксистин арасында деле мисалы срочно акча керек. Мисалы срочно түшкө чейин акча иштеп 5000 болсо дагы акча котош керек. Ошону ким берет эле мисалы? Бир күн мурун иштебейби? Бир күн мурун иштесин. Абеттегенче уштап койсоң. Эмнеге антип сен условия коюп атасың? Эмнеге антип иштебейби деп? Может сен акчаң көп окшойт да, ошон үчүн сүйлөп койгон окшойт. Мен ушуну же гангырап эле сүйлөп кое бердиң. Жок. Кээ бир адамдарга негизи өтө катуу тийди да ушул сөзүң жаман. Таксиде бизден чоң адамдар иштейт. Атасы менен тең. Мен ойлоп калдым, бул Амандын чото акчасы көбөйүп калган окшойт. Такси баягы эски чокой кийип жүргөн чокоюн унутуп калган окшойт, кийбей алган окшойт. Аны кийип туруш керек да деп. Организатор болуш керек. Сен ошону сүйлөдүң, санда организатор болбойт бир кандай. чоң кишилер баладан кечирим сурайм. Мен башкаларга тийгизем деген сөз жалпыга тийип калды. Ошол жалпыга тийип калды. Ассаламу алейкум экендештер. 2 күндөн бери YouTube каналымда хайп болуп аткан же публикага ойногонбу же чын эле ошону сүйлөгөнбү ушул өзүнүн оозунан угайын деп келдим бүгүн. Кечирип кетишти. Офисинде адамдар көп экен, анан машинада отуруп тынчыраак сүйлөшөлү дедим. Ассаламу алейкум, Аманчик. Ассаламу алейкум. Жакшы элесиңер? Жакшы өзүң. Иштериң болот атабы? Болот атат. Эмне жоошуп калгансың? Неге жуушундай элемин? Неге жуушун? Өткөндө 2 күн мурун бойкот боюнча сүйлөшүп келдим да. Эми ал тема негизи бүттү негизичи. Просто ошо YouTube каналда сүйлөп койдуң го жанагынтип сыклоолор, жалкоолор деп мындай таксистердин эмесине шек келтирип койбодуңбу негизи? Ошого жооп алайын дедим да мындай. Шек келтирдим. Шек келтирдиңби? Аябай эле шек келтирдиңби? Түзүк эле. Эмнеге антип? Просто мен билейин деп атам да бир нерсеничи. Бойкот деп сен колдоп чыктың. Мен наоборот колдобой чыктым да. Мисалы, ошол күнү иштедим. Мен как обычно иштей бердим да. Мени билесиң, мен негизи паспортум российский, эми право российский, мага негизи баары бир да, негизичи. Бирок мен эч кандай хайп кармайм, публикага эме кылбайм дебей эле, просто мен өзүм күйгөнүмдөн кыргыздарды наоборот оң жагына түртүп аттым да, оюм боюнчачы. Сен болсо наоборот колдоп чыгыпсың. Ошонун максаты эмнеде ошо? Бойкот максаты эмне болуп чыгат? Негизи бойкотту ким чыгарды, аны эч ким билбейт. Бирөө эле чыгарып бойкот кылалы голосоо жөнөтүп. 2 күн группада ызычуу болушту. Группа любой Telegram, WhatsApp. Акыры ошол видеодо айттым башында. Ушунча 2 күн ызылдап YouTube каналга чыгып, Отстардын каналына чыкканга жеткиздиңерби? Өзүлөр ызылдап атышпайбы? Ким? Алы колдоп, муну колдоп жеткиздиңерби? Келе ошо 2 күн колдоп коелу деп эле сөз айткам. Башына кыска видеодочу. Жок, ал ошол организатор ким экенин сен билдиңби? Өзүнүкүлөр эле, кыргыздар эле. Ошо мен бир картинканы көрдүм. Группа болуп эле кетишти. Сүрөт турат, Байсал деп. Ооба. Ошолорго. Ошолорго жөнөтүп коюшкан. Жөнөттү, бойкот деп эле. Анан кийин аркасына бирөө голосовой жазган, ошентип аралашып кетип калган болду. Бул неме да? Булар мындай тез таркайт. Бойкоттун требованиясы кандай? Анын жөнүндө түшүнүк болгон жок. Эми требованияда максимум Яндекске да комиссияны азайт дегиш. Башка эч ким государство требования кыла албайт да. Ошону эле 2 күндөн кийин ушул YouTubeга чейин чараңга чейин жеткиздиңер ызылдап атып. Келем колдоп коелу, 2 күн обедке чейин ишке чыкпай коелу деп эле айтып койгом мен, туурабы? Жок, мисалы мындай да, Аман. Биз башка жерде жүрөбүз да. Мен оюм ушундай, башка жерде жүргөндөн кийин ушул жердин законуна, ушул жердин обычаясына баш ийип жашаш керек да негизичи. Анан эми обычай деп турган сүйлөп алдым, ошол жердин эмесине да, мындай законуначы. Сен түшүнбөй атасың. Биз Россияга бойкот жарыялаган жокпуз. Жок. Биз Яндекске жарыяладык. Да, жарыяладым, мен билдим. Яндекс бул Россия эмес, бул Яндекс биз иштеп аткан фирма, компания. Жок, мен бир эмени түшүнбөй атам да. Ошол
бойкотту баштаган адамдар кана өзү жок го. А сен ошо түшүнгөн жоксуң да. Өзүнө бирге мисалы сен сүйлөдүң жана видеодончу кыргыздардын биримдиги жок дедиң. Биримдиги жок экен. Эмнеге биримдиги жок? Мисалы сен бул азыркы кылып аткан бизнес, бул прогресс биримдик үчүн кетип атат да. Биримдик үчүн кетип атат. Ооба. А эмнеге сен биримдиги жок деп сүйлөдүң? Биримдикти биз деген башка жерден башка жагынан биригиш керек да. Именно ушул жагынан эмес деп ойлойм да менчи. Мына айтсаң Куба. Бул таркап кетти. Анан мен эч кандай будан неме болбойт. Орустар да баштаганда дагы неме алган эмес, туурабы? Бул результат болгон эмес. Муну жакшысы орустар баштап, биз поддержка алып койсок жакшы болот эле деп. Мен бир айтты, сен баштадың го дейт. Мен эмес, буну Таксоман деген башка каналы бар экен. Ошол жакта бир орус баштады. Таксоман десе мен ойлоп атат, ошо мен каналдын атын өзгөртүп койдум да азыр. Ондай бар экенин мен билбейт экенмин. Анан кийин ошону чыгарганга жеткиздикпи? Келе колдоп коелу, 2 күн ишке чыкпай болот эле айтып койдум мен. Вообще мага болосо мен таксопарк бар, туурабы? Мага наоборот мага минус ал. Бул эми элдер ушуга баштадыкпы? Кыргыздар баштадыбы дегенден кийин, кыргыздар баштады. Булар бизге бирдеге надеяться этип калыш керек да, орустарчы, такси обществосычы. Эгер какой-то моментте баштаса, кыргыздарды баягыдан билесиң, баштаганда бири-бирин колдошкон деп бизге надеяться этиш керек эле. Ооба, биздин иштебей койсок буларга жакшы, аны түшүнөм. Бирок биз иштетип кое албайт. Анан мен жанагыл айтып атпайсыңбы? Ошону колдоп койгонго биз азыртадан аларга понятие беришибиз керек эле, түшүнүк беришибиз керек эле. Булар ушундай биримдик. Булар бирдеге баштады, ушуну биригилет деп, биригишет деп. Ошо сен бириккенде ошондо майнап чыгат деп ойлодум. Майнап чыкпайт. Просто биз биримдик экенибизди көргөзүп эле коюш керек эле болду. Майнап. Биз деген мына фигистин статистикасы боюнча кээ бирлер айтып жүрүшөт, 90% таксистер элейт деп голос ойлойт. Ушундай адамдар бар экен да, билбей эле. 30% элейбиз биз. Иностранный граждан 30% элейбиз. Ошол 30%ке 10% сервис сабакчылар кошулат, РФ паспорт, права 40 деп кой максимум. Башканы олсар элейт. 30% элейбиз биз. Ойлошот. Жолдо деле жүрсө кыргыздар, чайканага барса деле кыргыздар, таксопарк, Шереметов барса деле кыргыздар депчи. Основной биз элебейбиз, биз 30%, биздики баарыбыз чыкпай койгондо иштеген чечмек эмес. Просто биз орустарга биримдигибиз бар экенин көргөзүп коюш керек болчу. Какой-то момент Яндекс бойкот жарыялаганда, кыргыздарды билесиң, баягы баштаганда баары колдогон. Аз давай баштай бергиле. Буларга айтсаң, YouTube каналда бири-бирине айтса, мындай WhatsApp'та эмне болуп атпы, бирин колдойт деген түшүнүк берип коюш керек эле. Болду эле. Жок, биримдик болгондо бул өзүнчө биримдик да алчы. Мисалы кыргыздар таксиде көп иштейт да. Анан мисалы 2 күн 12-ге чейин ишке чыкпагыла деп сен сүйлөпсүң да. 3-кө чейин. Хорошо, макул. Бирок ошол таксидин арасында деле мисалы срочно акча керек. Мисалы срочно 3-кө чейин акча иштеп 5000 болсо дагы акча котош керек. Ошону ким берет эле мисалы? Бир күн мурун иштебейби? Бир күн мурун иштесин. Беттегенче уштап койсо. Эмнеге антип сен условия коюп атасың? Эмнеге антип иштебейби деп? Ар ким адамды ар кандай ситуация болуп калат да, мисалы срочно эртең менен чалып калды, иштеш керек. Акча салыш керек. Аларды түшүнсөң болот. Может сен акчаң көп окшойт да, ошон үчүн сүйлөп койгон окшойт. Эме колдоп койгула депчи мисалы. Мен майдан бери таксиге чыга элекмин. Сөйлөй алайын го отур, анан эме кылып алсаң. Москвага келгенине канча жыл болду сен? Негизи Москвада таксидеби? Москвага келгенине 2010дон бери. 2010дон бери ошонун канча жылын таксиде иштедиң? 18ден бери. 18ден бери. Ошондо 6 жыл иштептсиң да? Ооба. 6 жыл иштептсиң. 6 жылдын ичинде канча бойкот болду? Какой-то результат чыктыбы? Чыккан жок да ошол. Мен эмени сурооюн берейин атам да. Анан экинчи суроо мындай да. Таксиде иштегендер таксиде ким иштейт депсиң? Циклолор? Жок. Циклон башкага айт. Бойкотко чыкпагандар цикло деген. Таксиде ким иштейт? Жалкоолор иштейт, инвалиддер иштейт. Или дагы үчүнчү вариантын айткан жоксуң да? Инвалиддер деген жокмун. Инвалиддер дебедиңби? Жок. Инвалиддер дедим точно? Мага ошону кылды. Негизи ушундай, негизи жалкоо депсиң да? Жалкоо, мындан такси мен билем да, мисалы, таксиде кимдер иштейт, дагы эле айтам. Таксиде ошол башка ишке иштегиси келбегендер, башка нерсени билбегендер только таксиде иштейт. Экинчи вариант булар жалкоолор иштейт. Үчүнчү варианттар бар. Анда айттым го. Үчүнчү вариант бул анча-мынча иши бар, өзүнүн иши бар. Анча-мынча таксиге чыгып иштеп койгондор. Чисто это мой для души дегендер олар бар, алар аз. Бирок основной поток ошол основной иши такси.
сен таксинин ишин сен ушунчалык низко пол түшүрүп салыпсың да. Же өзүң таксиде иштебей калган себеби? Такси жок. Мен таксиде канча жыл иштедим, мисалы 2018 иштесем, мен эч качан таксиден кыйраттым деп бир дагы адам көрүп таксиден кыйраттым дегенчи. Мына ютубка чыгып атасың, сен көргөзүп атасың. Кайсы блогер бар экен, мен таксиде иштеп, ушу машинаны алдым, ушу үйдү алдым, мына деген. Таксиден эч качан ишин кыйраткан эмес. Сен таксиде жүрөсүңбү? Сен үйдү алгансың, туурабы? Сен айтсаң болот. Мен мына үйдү алгам деп. Может, макул мени пример кылып кеттиң, бирок башка деле адамдар болуш керек негизи. Олор бар. Единица. Негизи таксиде иштегенден кийин аракет кылып иштеш керек да. Иштеш керек. Иштеш керек. Вот. Просто мен таң калган себеби просто сен таксини жамандап салган. Мен мындай обобщать этип көпчүлүк кылып койдум. Анын мойнума алам. Кийин бир-эки күндөн кийин ушуну гангра эле сөп кой бердим. Жок. Бир-эки күндөн кийин ушул таксиде көпчүлүгү деген сөздү кошпой койгонумду кийин түшүнүп, дедим, анан кайра видеону өчүрүп коюш мен үчүн мындай туура эмес болуп калды да. Ошоңчо видео турат. Эч кандай алган жокмун. Комментарий алып таштадым, айда башташты мен бүт неме басылып. Обобщать этип койдум, көпчүлүк кылып койдум. Бирок на самом деле көпчүлүгү азчылык бар. Баягы чисто иштеп конкретно бирдеге жетишкендерчи. Көпчүлүгү реально эле жалкоолоз. Кээ бир адамдарга негизи өтө катуу тийди да ушул сөзүң чаман. Таксиде бизден чоң адамдар иштейт. Атасы менен тең. Мындай чоң эле адамдар иштейт. Мисалы, бывший политиктер деле иштейт, бияка келип алышып. Мындай эми билбейм, негизи кээ бир сөзүңө мен кошулбайм да. Көп эле сөз менен кошулбадың, айттың группада. Бирок мен сыра эле жаздым го, аман эмне кылганың депчи. Анан негизи мен бирок мунуңду мен туура эмес эле көрдүм да. Туура эмес. Ооба, айтып атам го дагы. Ошол жерде где-то 30% мен туура эмес сүйлөгөнүм бар. Бирок 30%ин баякыл көпчүлүк кылып койгонум үчүн ошол 30% меники жабылып кетти да. Мисалы айтканда 100% мен бардыгын 100% ушундай кылып таштадым да. Көпчүлүгү деген сөзүм калып кеткен. Мен ойлоп калдым, бул Амандын чото акчасы көбөйүп калган окшойт. Такси баягы эски чокой кийип жүргөн чокоюн унутуп калган окшойт, кийбей алган окшойт. Аны кийип туруш керек да деп ойлоп койдум да. Жок, таксиде кол бошосо таксиге мен деле чыгам. Просто азыр данный момент убактым жок чыкканга. Таксиге мен деле чыгам, убагында иштеп жүргөм. Бирок эч качан мен таксиден кыйратканым көрө элекмин. Жаш балдар келет да, мисалы, 2 айдан кийин таксиге чыгам, мен правам 3 жыл болот дейт да. Мен айтам аларга, таксиге чыкпа, азыр таксисиңби? 10 жылдан кийин такси болосуң. Максимум машина алмашат дедим. Аштеге жетишпейсиң деп мен канчасын айнытам. Ошондой эле бул таксиде кыйратып болуп кеттим деген адамдар өтө аз. Кыйраттым мен, көп нерсе жетиштим дегендер бар, аз. Так что сен менин баякы сөзүмө, ооба, сен мисалы таксиде иштеп көп нерсе жетиштиң, билем мен сен, ошол эле үй алдың, машина алдың, бардыгы сен все нормально, туурабы? Бирок сенде четкий график бар. Же каалаганда чыгып иштейсиңби? График бар менде. Четкий график бар. Бул көбүн айтам, иштей албайтам дегенде. Четкий график менен иште. Бир ишке кирдиң, 12 саат иштеп болосуңбу? Ошо эртең менен чык, 10 000 иштейсиң, 5 000 иштейсиң, 12 ошо 12 сааттан кетишиң керек үйгө. Ошол сен үчүн график. Десем көбү до конца иштеп жиберет, ушул акча керек депчи. Анан дытып болот атпайбы? Дытып неден болот? Сен оюңча таксилерден алсаң дытып эмнеге болот? Биринчиси кокустукту жок кылсак, мисалы, кокустукту жок кылсак. ДТП эмеден болуш керек, опытный эмес, уктап кеткенден, телефондон, туурабы? Кокустукту алганда ошол 3 эле вариант бар. Анан сыклоо деген сөздү мен чындыгында билбейт экенмин да. Сен ошо сыклоо сөзгөндөн кийин сыклоо деген мен билдим то, что коркоктор деген сөз экен да. Коркоктор. Мен негизи чын айтканда билбейт экенмин. Коркоктор деп эмнеге айттым? Яндекс биздин праваны, Яндекс бизди иштетпей койсо, Россия биздин праваны алып таштаса дегендерге сыклоо деген сөздү айттым. Жок, ошо коркоктор. Коён жүрөктөр деп атам го. Бойкот деп бойкот негизи анын максатына жетпейт дагы, жетет. Ошон үчүн айтып аттым го видеонучу, күйүп негизи туша мен күйүп аткам да. Бул жөн эле сөз да. Анын үчүн организатор болуш керек. Сен ошону сүйлөдүң, саны организатор болбойт турганда. Мен организатор буну мен баштаган жокмун. Ошо сен поддержка кылып атпайсыңбы сен бойкотту? Мен до конца кетпейт. Ушуну баштаган адамдарды мен колдоп койдум. Чото мен бул Москва боюнча карасам, эч ким колдоп тур да, мындай YouTube таткан блогерлерден карап көрсөм, чото сен эле колдопсуң да, мындай караганда.
Сен эле жалгыз калыпсың да. Себеби группада ызы чуу болуп атышат. Анан бойкотчунун ызы чуу башталганда мен башка видеодо чыгарып жүрсөм, элдер болсо бойкот менен сен Олег сен болсо башка Олег бойкоттун биткеде сүйлөп койсуң деп мага жазгандар болду да. Анан эмне кылышымды билбей анан айладым. Көпчүлүк колдоо да группага бисара угуп чыктым чекеден. Баарын уккан жокмун. Мен эптүү группа бар. Угуп чыксам бирөөсү бойкот кылалы дейт, бирөөсү уже эки жаат болуп бөлүнүп алган. Анан эмне дедим мен анан ушунча баштадыңар, мен айттым. Ушунча баштадыңарбы, ушул YouTubeга чыгарганга чейин жеткиздиңерби? Кегиле 2 күн чыдап колу, колдоп колу деп айттым. Туурабы? Баары 1 минут башына кыска видеодо. Ошо боюнча кетти, 1 күн өттү. Бойкот башталды, онун эртеси өттү. Анан уже бойкот бүттү деген күнү группада дагы ызы чуу. Эч ким чыккан жок, ха-ха бизге чыктык, силер жата бергиле деген сөздөр болду да группадачы, голосовойлор. Мына YouTubeга видео чыгарышты, мен силер жата берсин, мен бойкот болуп аткан, мен иштедим деп кайра наоборот мактанып неме алгандар болду да. Элдер буякта бойкот кылып, эми алар деле ишке чыкса болот эле, иштесе болот эле, туурабы? Жөн эле көпчүлүктү өлөп колдоп коелу деген майында да чыкпай коюшту. Аларга деле акча керек, сага акча керек, мага акча керек. Аны деп өтүп кеткан любойун айтсаң ага да акча керек. Баарына акча керек. Бирок ушундай көпчүлүк колдоп атабы башта, көпчүлүк эмес, азчылык болуп калды бу жерде, көпчүлүк эмес. Эч ким колдогон жок, чын айтайын. Эч ким эмес, азчылык. Ашып кетсе бир Мындайча айтканда, жүзгө жакын чыккан жок. Алар точно жалкоолор да. жок, мындайча айтканда келбегендер. 100 000 водитель болсо дейли примерно 100 000. Ошонун 30 эле ушуга колдоду да, 70и анын 30-ун жаап кетти да. 70%-чи. 30 деле колдогон, 30 деле чыккан жок, ашып кетсе бир штуч деле чыкты окшойт жанагы. Жалкоолор да, жалкоонун иши да. Колуна эчте келбеп, эптеп шылтоого шыны болуп жаткан болуш керек деп ойлойм мен. Жок. Машинасын сдавать этүүгүнөр да болду го. Ана сен ортодон чыга калдың, динин келтирипчи, эме кылып, белдин баарын багы. Эми мен ойлойм, өзүмдүн личный оюм да, просто кээ бир адамдар сени жаман көрүп калды деп ойлойм да. Жок, мен и так эле көбү жаман көрөт. Мен качан YouTube'да бирөөгө жагынган видеом чыгардым, өзү чыгарбайм. Жагынган, эми просто сүйлөгөндө да кичине билбейм. Жок, ооба. Чоң кишилер бар. Анан немесиң деп, чоң кишилерге да шек келтирип койдуң. Жок, туруп эле. Чоң кишилер бар, аларга сөз тийип калды, алардан мен кечирим сурайм. Эми каналыма чыгарсам чыгарам деп жүргөм, колум тийбей эле, ошондой катуу сүйлөп койдум, кечирип койгула деп сүйлөйм деп жүргөм. Эми сен келип калдың, сенин каналыңа да айтып коеюн, сен мени көргөн адам сени эле көрүшөт, туурабы? Чоң кишилер бар, алардан кечирим сурайм. Мен башкаларга тийгизем деген сөз жалпыга тийип калды. Ошол жалпыга тийип калды. А жалпы ошол өзүнө примат этип алды. Мага даже чалып, голосовой жөнөтүп неме алгандар болду. Эми мына жерге адреске келсем ошол жердемин го, сүйлөшөбүз го. Ойлодум да, сен өзүң бага таксап парк иштетип атасың. Мага деле минус да. Сен эмең бизнесиң парк бошу такси боюнча да, анан эмнеге Жок, ошону мына түшүнгүлөр айтты да. Молодец, өзүнүн таксопаркы бар, өзүнө минус экенин билип да ушуну колдоп чыкты дегендер бар. Мен куттум ошондо, өзүмө минус экенин билип дагы колдоп чыктым. Себеби бу жерде какой-то момент Яндекс баарыбызды тоноп атат го, 30% алып атат го. Немени кошкондо, налогду кошкондо. Налог, парк, Яндекс кошкондо 30% берип коюп атабыз. Ошону бирдеке кыла алабызбы деп ойлоп атасың ба? Ушуну чыгып. Жок, берде конкретный. Сен оюң билет, биримдик деп атасың да, биримдикти башка жагынан эле көрсөтөлү. Каяка? Эми башка. Мисалы сен сен бизнес боюнча биримдик ошол биримдик. Башка жагынан. Россияда жүргөн таксинин арасында биримдик бар дейсиңби? Бар. Жолдо кетип атсаң, бирөөсү баллон жайылып турса, өтүп кете беришет го. Каякта биримдик бар. Мен ишим бар деп. Мен канчосуна токтоп, канчосуна неме кылдым, мисалы, эмне болду депчи. Мисалы, Мерсте жүргөндө, Мерсте менде запаска эчтеке жок болот. Мисалы, мен камеримде жүргөндө түнү иштеп жүрсөм, иш кызып атса, акча өлгүдөй керек эле. Жолдо тосуп, центрде тосот, камерини тосут именно. Тосуп, эмне болду десем, баллон жарылып калдыма, именно таксопарк айдайт экен. Баягыдан бери тосудам, эч ким токтобой атат, брадан, запаскаңызды берип туруңуз дедим. Запаскамды бердим, номерин алдым да кеткем. Ошол айтып атат, качан мен токтоттум, эч ким токтобой атат деп. Ошо биримдик бар деп ойлойсуңбу? Жок, биримдик бар, антип сүйлөбөсөң. Анткени мен көп группаларда билем, тошто жанагындай кайрымдуулук болгондо акча чогулуп алышып. Кайрымдуулук бул башка тема, Куба. Ошол деле биримдик да. Кайрымдуулук башка тема. Ал жерде биримдик бар. Ал всегда болуп келген, болуп келет кайрымдуулук. Мисалы, кээбирлер бар да, мисалы, вообще эч кимге жардам бербеген адам кайрымдуулукка секин билгизбей токтолуп койгондур. Бул өзүнүн мына кармасын тазалайт деп койгон. Булар бар. Буларды мен жок деген жокмун. Бу жерде бири-бирине жардам бермей, мына жолдо жардам бермей, бирөө кыжыңдап атса, жолдо түшө калып, эмне болду, тынччылыкпы деп тоскондо токтоп сурагандар бар. Алар жок. Бар, аз. Ошо биримдикке киреби? Эми болсо болгондур какой-то бир
мало процент. Бар да туурабы. Көбүнчө негизи жок биримдик эле, кыргыздар негизи биримдикпиз негизи. Биримдигибиз Анан негизи бул байкот жөн эле бир фигной, мындай фигня менен жанагы ой эме кыла бербейли. Куба буну бойкотту орустар да баштаган. Орустар баштай берсин, кыла Орустар берсин. баштаганда да күч жетпей болгон. Ошо кыла Биз берсин. дагы айталайм, бойкотту Россияга эмес, Яндекске кылып атабыз. Мен билип атам аны, Яндекске кылып атам, бирок колубуздан эч нерсе келбейт. Келбейт. Биз ушундай какой-то момент жарылат, шаар үйлөнүп атат, жарылып атат. Яндекс монополист болуп кетти го полностью эле, баарын алып алды го. Шаар үйлөнүп атат, бир күн жарылат. Орустар конкретно бойкот кылат. Ошондо алар бизге, себеби Москва, Московская область основной, кыргыздар да, основной. Мына общий эсептегенде, общий таксист иностранный Россия боюнча 30% түзөбүз. Бирок Москва, Московская областьта көппүз. Где-то 50-син түзсөк керек. Мисалы өзүбүздүн кыргыз жерибизде деле, Бишкекте деле канча жолу бойкот болуптур. Эчтеке кылбаптыр го. Вот Кыргызстандын өзүндө анан каяктагы биякта Москвадан бойкот кылып эмнени жеңген атабыз биз? Эмнени кылган атабыз? Эмнени? Болбойт да. Значит, мен туура эмес сүйлөпмүн. Ошол. Туура эмес сүйлөпмүн. Менин оюм сайын оюңа топ келбей калды. Экөөбүздүн оюбуз азыр вообще мындай да. Ошо да ар кимдин өзүнүн ою бар, туурабы? Ар кимдин өзүнүн оюн сүйлөш керек. Мынандай сүйлөдү го деп туруп бирөөнүн бирөөгө ою кошулбаш керек. Менин оюм сага таң калбашым керек, сенин оюң мага таң калбашың керек. Ар кимдин өзүнүн ою болуш керек. Мен сенин эмеңде туура эмес сүйлөпмүн. Ооба, кээ бир где-то 30% мен туура эмес сүйлөдүм, жалпылап койдум, обобщать этипчи, көпчүлүк кылып. Же ошол убакта жиниң келип өттү эле. Же кандайдыр деп койдуң. Жиним деле келген жок, просто сүйлөдүм дагы, видеону киргиздим, анан комментарийлерди кирдим, ишке кирип кеттим, 1-2 сааттан эмне болду экен карасам, просмотр кетип калыптыр. Комментарий тыгылып кетиптир. Окудум, 2 күн чыдадым, арасында туура колдош керек дегендер болду. Көпчүлүгү мени сөгүп неме кылышты. Анан 2 күндөн кийин уже бүт жагым асылып баштаганда комментарийни өчүрүп койдум. Видео дагы эле турат. Кааласа аны өчүрүп коет, бир кнопкага өчүрүп коюш. Просто мен чыгарып туруп, кайра өчүрө бериш бул болбойт. Бирок мойнуңа аласың, кээ бир жерден туура эмес сүйлөгөнүмө мойнума алам. Плюс-минус 30% туура эмес сүйлөгөнүмө мойнума алам. Бул ошол сен айткан эле чоң кишилерге, баягы айласы жок иштеш керек деген адамдарга да кошуп тийип калды да. Бирок атайлап арасында атайлап эртең бойкот, болсо акчасы кудайга шүгүр жетет. Бир күн мурун жакшы эле иштеди, туурабы? Чалып эртең бойкот көбү чыкпайт экен, давайчы иштеп алалы дегенде адамдар болду дейсиң, болду дейсиң. Сен мисалы эртең жакшы иш болот деп атайлап чыктың, чыкпадыңбы? Мен как обычно чыктың, туурабы? Көзүм графикинде Кээ атайлап чыгышты. Атайлап эртең иш болот деп. Бирок мен баягы видео чыгаргам, күйдүм жок депчи. Сен көрдүң беле ошону? Ошондо мындай эми баягы айтып койгом видеого, то что жумуш жакшы болот депчи. Бирок жумуш обычный эле болду. Ишенесиңби ошого? Эч кандай эчтеке билинген жок. Обычный эле болду. Баары эле бойкот деген айтып аткан адам деле өзү эле чыгып иштейт ошо деп ойлоп атам да менчи. Жөн эле бул оозунан түк түзөп койду да кетти. Жок, бул бойкотту баштаган кайсы парк экенин мен билем. Ким ал? Байсал деп чыгып атат го, Байсал ким экенин билем мен. Ошону мен кийин бир жолугуп калып, эмне групп интернетте мана ызчы болуп атасың десем, каткырып эле койгон, башка эчтеке кылган эмес, бул жөнөкөй эле мындай эле делать нечего эле жазып койгон. Анан ошону эмнеге группадан таркатып, телеграмда таркатып, вообще телеграмда чейин ыргытышат голосойду кайра. Ошо группада 5 группа болсоң, ошол фото келет, астына голосой келет, Баягы колдогон, катуу сүйлөгөн адамдардан келет. Башка группадан ошол дагы бир келет. Ошол группадан бир ыргытып берет деп өзүбүз паникага ызчы болуп алдык да. Ошон үчүн кыргыз мекендештер жөн эле адамдарды бул дүйнөгө салып, чача-мача деп бирдекелерди жөнөтө бербей эле. Мен деле ойлоп калдым, бирок ушул жөн эле бирөө жазып коюп эле кет, ошо менен тарап монт кетти. Ооба, бул группадан эле таркап кетти. Бул чыкты ганграп, мен чыктым ганграп, ушинтип калдык да. Ошон үчүн жөн эле жүрө эле. Орто жолдо жалкоо болуп кеттик да. Ошондой болду да. Эми ооба. Эмне сөзүң бар? Не деп сүйлөйм, не деп сөзүм бар туугандар. Эгер кимгедир эгер менин сөзүм туура эмес тийип калса, катуу тийип калса, чоң кишилер бар деп атпайсың, могу чоң кишилер бар. Менен улуу, анан жалпыга сүйлөп атасың, сиз деп сүйлөңүз деп деген да туура, ошого да кошулам мен. Сиз деп сүйлөшүм керек өзүчө. Себеби мен группада баягы статистиканы карасаң, көп 30-35 жаш деп турат да, көпчүлүгү основной 70. Ошого мен сен деп үйрөнүп калганмын да. Биркилер да бар экенин мен эске алам дагы. Сен эмең аудиторияң көп негизичи. Сагым деле сен көп адамдар көрөт, Москвадан көрөт. Негизи көп да сеники. Ошон үчүн
Ойлош керек. Болду. Кечирим сурайм туугандар. Эгер катуу сүйлөгөн болсом, баарыңардан кечирим сурайм. Эгер ушу кечирим сураганымда бирөө өтпөй аткан болсо, мен адресте болом. Келип келсеңер жеке сүйлөшүп, жеке кечирим сурайм. Болуптур, ошондой кылалыбы? Ошо менен бүтөбү? Окшоо керек болчу мага. Анан менин группалардан сүйлөп, аман брат, мурда башкача эле, азыр башкача эле, мурда көрчү элем азыр мына сөзү жакпай калды дегендер да болду. Алар да туура түшүнөм туугандар. Мен баарына жагы бергенде мен акча эмесмин. Кээ бирде жакпай калам. Мен ойлоп кеттим, просто Амандын акчасы көбөйүп кеткен окшойт. Акча көбөйгөндө мен куддум эле мурда кандай болсом, куддум эле ошол боюнча акча көбөйүп мен болуп кеткен жокмун. Же бир жактан үй алып койгон жокмун. Менин ишим аз болушунча ушу прогресске сүңгүп кирип кеткен. Бул жерде жок деген мен 500 адам менен иштешем. 500 адамдын 500 характери бар. Ошолорду сен иштешип кой, бир 30 адам иштешип көрчү. Мен билем. Барчы дейсиң. Мен ошо менен алек болуп жүрүп, мына YouTube'да ооба туура эмес сүйлөгөнүмдү 2 күндөн кийин түшүндүм. Ооба сүйлөп түшүндүм. Ушу көпчүлүк кээ бирлери деген сөзүм жок да ошол жердечи. Жалпы сүйлөп таштагам. Жалпы сүйлөп таштагам. Кээ бирлери мисалы атайлап, кээ бирлери ушул деп сүйлөсөм, сыклоосуңар десиң го. Сүйлөсөм туура болмок, бирок мен көпчүлүк кылып койгом. Ал ойдум алам, аны мен 2 күндөн кийин түшүнгөм. Чалып деле мени кыйла коркутушуп, кайер десиң дегендер болду. Ошол жерден кел, сен келишпейт. Нереге өтүп келчи деп чакыргандар болду. Мен эми ушунун сөзү бар экен деп бирөөнү барып угуп келишим керек экен. Биякта жумуштарымды таштапчы. Ушундай сөздөр болду. Атак мен күндүк эле ступинский проезд иштейм. Мен келсе сен именно мен мына мага сөз тийгиздиң десе, анын дагы сөзүн угайын. Бирде отам, бир жака качып кеткен жокмун. Мен чет мамлекетте тууралуу сүйлөгөн жокмун го, туурабы? Келе бергиле. Ошол мекендештер мына өзүм таксаманын Аманчиктин өзүнүн сөзүн уктуңар. Не, сен жөнөтүштү беле? Эч ким жөнөткөн жокмун. Мен өзүм эле келдим. Кечээ чалсам албай койдум. Бүгүн чалсам алдың. Анан кечээ чалбай койсом, чалсам да албай койдум. Тоштун акчасы көбөйүптүр дедим да. Бүгүн чалып көргөндө бүгүн чалдым. Чөт акчасы азайып калган окшойт деп анан эме кылдым карачы. Жо менин 2 телефонум бар. Экөө тең беззвукта. Түнү да чалып алып бирке сай бергенден телефон беззвукка киргенде 5-6 ай болуп калган. Только беззвукта. Кирем, кошо чукулап аткан убакта бирөө чалып калса жооп берип коем. А так телефон беззвукта да болбойм да. Кайра анан чалам деген жутуп коем. Ошол мекендештер кичине бир ошо суроолорду берип, жооптарды алдым. Өзүн уктуңуздар. Ошол анда лайктан коюп коюңуздар, элдерге тараткыла, кичине элдер көрсүн, элдер баягы абидасын кайра эмне өзүнө алсын, кайра эме кылыпчы, кечирип дегенде өзү кечирим сурады. Бул байкелерден кичине туура эмес кылып алдым деди, өздөрү мойнуна алды анысы деле. Ошол эми кемчилиги адам жок да, туурабы? Тилде сөйөк жок деп коет. Тилден сөз мындай да, мен немеге колдоном. Сөз ооздан чыккыча сөз сенин колуң, сөз ооздан чыккычаңды сөз сенин колуң да. Мен ошол сөз оозуман чыгып кетти, мен ошол сөздү аркага ала албайм да, туурабы? Ошон үчүн мен бир гана сөз мен кечирим сураш. Кечирим сурап атам. Болду. Мен эми ал сөздү айта албайм деп айта алсам болбойт да, туурабы? Сенден кетти. Собака от меня ушла. Ошол мекендештер Аманга тарынбагыла, кичине сүйлөптүр. Ойлой айтканда ошо тилинде сөйөк жок экен. Неме мен менен узакта эмне таанышып алар эле чыгып алып, бир адам туура эмес сүйлөгөнүңүз деп айттым. Туура эмес деп айттым, туура эмес. Анан группаларда кайра баягы сыклоо деп сөзүм ода кылып ишпеди, группаларда бири-бирине жөнөтүп, сен сыклоосуң, сыклоо турбайсыңбы деп. Эми ал сөз жөнүндө коркок деген сөз эми көбү кандай сөздү түшүндү, коркок деген сөз эми коркок. Яндекс бизди жаап коет, жаап койсо баарын эмес. Яндекс жапса башка иш кылабыз. Башка иш колдон келсе Кыргызстанга кетебиз го. Эмне биз жери жок, теги жок, албызбы? Жок, мен ага деле эми башка иш ооба иштесе болот. Мен ага эме кылган жокмун. Мен жана сөздөрүңө жиним келди. Мен именно жана коркоксуңар, жалкоо иштейт, анан куроктор иштейт, сыклоосуң. Ошого мен ошого жооп иштеген. Берде токтосоң, ошондо жалкоосуңар таксиде иштегендер жалкоо, анан эме деген эки вариантты алып койгондо, ошол баягы коркокторго тиешелүү болгондо эч кандай сөз лишний сөз болмок эмес. Ошол мисалы мен деле ойлоп калдым да, мерде болмок эмес анда. Таксиде эки адам бар, бирөө жалкоо жок, сыклоо ал коркокторго тиешип атат. Атайлап чыккандар яны. Бу жерде акыркынын аягында, видеонун аягында таксиде ким адам иштейт?
үч вариант иштейт да. Биринчи вариант жалкоо болот, экинчи вариантта колдон эчке келмей, үчүнчү вариант баягы чам чечке чыккандар. Ошол сөзүм лишний болуп калганын мен кийин түшүндүм. Ошол сөзүм лишний болуп атат, туурабы? Ошол сөздүн ишин Бирок на самом деле атайылап ишке чыгып, ушу Яндекс биз блок кылып койсо эмне иш кылабыз деп корккондорду сыклоо дегеним туура эмеспи? эмне антип деле айтып эле коюш керек да. Антип деле айтпай коюш антип деле айтып коюш керек. Зачем аны? Всё. Экөөбүздүн сен эмне десең ошо. Сен туура эмес деп ойлойсуңбу? Сен түз жүргөн, өзүң эч башка проблема башыңды тыкпаган, өзүң менен өзүң баласың. Сен туура эмес деп ойлоп атасың, жок туура эмес. Негизи мекендеште бул видео эч кандай постанова жок, эч кандай мындай мен таксоман чыгарган да жок. Мен өзүм келдим да, ойлогула аны экөө сөйлөшүп алып, отуруп алып кеңесир эме кылып алышпы депчи. Эч кандай эме ойлоо, жаман ойлобогула. Келип киши ошо эме кылдым да, баягы. Просто мен не жиним келди башына, сразу эле жазган, чыкканда эме Группага жаздым. Группага жөнөттүм, сөктүм, бул эмне кылганың депчи. Эмне публика ойноп атасың, эмне бала депчи. Анан кече чазма албай койгом, бүгүн чалдым, бүгүн келдим. Ошол анда барыңарга ак жол. Тонар. Эң негизи айта кетейин. Таксиде иштейбизби, башка жерде иштейбизби, биз адал эмгек кылып атабыз да. Адал эмгек кылып, эч кимдин акчасын урдабай, эч кимди алдабай. Мен негизи ушул аракет кылам да. Ошого аракет кылат, мекендеште эч кимди алдабагыла, адал эмгек кылгыла, бирөөнүн оокатын ала албагыла. Ошол эле бул таксиде иштейсиңби, акта иштейсиңби, ушул өзүңө честный бол, өзүң жүрө бересиң, ошол. Коштошуп коеюнбу акыркы сөзүм, Ушул туугандар, эгер кимгедир менин сөзүм катуу тийип калган болсо, чоң эле кишилер бар деп атасың, мен эле билем мен. Бирок мен основной 30-35 жаштагылар көрөт да. Мен ошолорго эле сен деп сүйлөп, жаман эле ойноп алыптым. Мындан кийин туугандар сиз деп сүйлөгөнгө аракет кылам. Эмне келсеңер өзүм менен тең балдар эле сиз деп жүрө берем негизи мен. Жашым билгичеңдичи. Эмне 1 жаш, 2 жаш. Жашым билгенге карай сен көтөм. Ушундай туура эмес сүйлөп алган болсом туугандар, кечирим сурайм. Ооба, жалкоо, таксиде 2 вариант бар, жалкоо, анан колдон эч келбейдер деген сөзүм ошонун реально лишний экенин мен түшүндүм, аны кийин түшүндүм. Бирок жанагы биримдигибиз жок. Атай колдободуңар, атайлап ишке чыктыңар. Бирөө баштагандан кийин ушуну бир көргөзүп коюш керек эле пример кылып деген нерсеми сөзүм аткама албайм. Реально кээ бир адамдар атайлап ушундай учурда колдонуп ишке чыгышкандар бар. Башкалардын немесин кызыктырбагандар бар. Анын акырындагы баягы жалкоо деген адам сөзүм, аны туура эмес. Аны мен мойнума алам. 2 күндөн кийин эле ошол комментарий көргөндөн кийин бир сыйра көрүп чыктым. Көрүп чыккандан кийин эле түшүндүм. Ушул жерим лишний депчи, ачыкча сүйлөгөнүм деп. Так, сыклоо деген сөз туганда жөн эле коркок деген сөз, ал эч жаман сөз жок, жөн эле коркок. Мисалы азыр Куба келип мен урам деди да мындайчы. Урам дегенде мен сыклоо болуп коркуп койдум. Ошондой эле да, ошондо мен да сыклоо болуп калдым, Ошол жигиттер анда ушул негизи бул видеоду уланып кетти, кечирим сурайм. ашып кетти. Ошол барыңар ак жол аман болгула. Ишиңерди кылып жүрө эле. Давай. Всё. Рахмат сага ушул убактыңды бөлүп. Всё, давай. Балдар жүрөт. Бара бер эми сүйлөшүп болду деп мен сени бияка чекеге тартып чыктым, Ошондой. Эч ким жок болду. Эме кылдым эле, өзү эметип калды деп калды да, анан мейлде бара отуруп сүйлөшүп атабыз да. Тамаша, барыңар ак жол.